бүгүнкү күндө Кыргызстанда ушул окуу жылы башталары менен эле баягы китептердин жетишсиздиги, китептердин эскилиги боюнча өтө чоң талкуулар жүрүп атат. Ар кандай да өзүңүздөр соц тармактарда көрүп аткандай, ар кандай видеолор жүктөлүп атат. Мен дагы айыл жака келдим эле, ушул алыскы райондордо мектептердеги окуучулардын, өзгөчө кичинекей 1-класстагы, 2-класстагы окуучулардын китептери кандай болду экен деп кызыгып атам. Карындашым сабагын даярдап аткан экен, мен азыр китептерин сиздер менен чогуу көрөлү. Өзүңүздөр көрүп тургандай 2-класста окуйт. Алдында бүт ушул 2-класска тиешелүү китептердин баары турат. Биз китептерди бирден көрсөк, Мекен таануу деген китеби. Акыбалын караңыздар. Кандай акыбалдагы китеп. Айрылып, жыртылып, жарабай калган. Андан кийин эле мына адабий окуу китеби. Китептин акыбалы, бүгүнкү күндөгү адабий окуу китебинин акыбалы мына ушундай. Арасында барактары деле жок болсо керек, эскилиги жеткен. Кайсы сабакты жазып атасың сен азыр? Математикабы? Математикаңды көрөлүчү. Математика китебинин акыбалы. Караңыздар. Чапталган, арасында айрылган. Булардын арасынан эмнени түшүнүп, кайсы барактарынан эмнени түшүнүп, эмнени окуп атканын билбейсиң. Эми негизи жалпы китептердин акыбалы мына ушундай экен. Мектептерде ата-энелер фондун жоюп салуу менен эле ушул маселелер чечилип, көйгөйлөр чечилип калды дегенден алыс болушубуз керек экен. Андан сырткары дагы толгон токой көйгөйлөр бар экендигин мен өзүм күбө болуп атам. Журналист катары бир сыйра иликтөө жүргүзүп көрдүм. Мектепте бүгүнкү күндө эң негизги билим берүүгө кедергисин тийгизген негизги маселелер кайсылар экен деп бир 7 негизги бир көйгөйлөрдү өзүнчө бөлүп алдым да. Алардын эң биринчиси эле ушул жана дагы мен сиздерге көрсөтүп кеткем, ушул эскилиги жеткен китептер маселеси. Мына ушуга окшогон китептер менен бүгүнкү күндө Кыргызстандын мектептеринин көпчүлүгү мына ушундай китептер менен биздин келечегибиз болгон балдарды окутуп атат. Бул китептердин сырт эле айрылып калганда эмес, кептин бардыгы. Бунун ичинде кээ бир барактары жок. Андан сырткары кээ бир жерлери өчүп кеткен, окуй да албайт. Анан болгондо дагы бул 1-2 класстын балдары окуп аткан китептер да. Жаңы кирип, тамга таанып, билим дүйнөсү менен таанышып аткан балдарга мына ушундай китептер менен билим берип атабыз. Эми элестетиңиздер, ушундай китептерден окуган балдардан кандай билимдүү балдар өсүп, өнүп чыгат. Андан кийинки биздин экинчи маселебиз ушул ата-энелер сатып берип жаткан китептер маселеси болуп эсептелет экен. Мектептерде көпчүлүк учурда китептер бар болгону менен кээ бир сабактардан ушу китептер жетишпей калат экен. Жетишпей калган учурда мугалимдер ушу ата-энелерден суранып китептерди сатып берүүнү өтүнөт экен. Анан ата-эне эмне кылат? Арга жоктон ошол китептерди сатып берүүгө аргасыз болуп атат. Мына мен ниним эле ушул мектебинде ушул 2-класста окуган кызына орус тили жана адабияты китеби жетишпейт экен. Мына ушул китепти бүгүн эле сатып келди. Бул 2 бөлүктөн турат экен. Биринчи бөлүгүн сатып келишти. Биринчи бөлүгү 280 сомдон 300 сомго чейин. Ал эми экинчи бөлүгү дагы дал ошондой эле баада. Демек бир китеп бир толук 2-класста ушул орус тилин окуп бүтүш үчүн 600 сомго китеп сатып берүүгө мажбур болушат экен.
Андан кийинки дагы бир ушул мектептеги чоң маселелердин бири баягы бирдиктүү методикалык усулдардын жетишсиздиги, ошондуктан атайын ушул кошумча атайын чыгарылган китептерге да мугалимдер муктаж болот экен, балдарга сөзсүз алып бересиңер дейт экен. Китеп сыяктуу эле, ушундай эле китеп сыяктуу эле болуп эсептелет экен. Бул дагы адабий окуу жумушчу дептер деп аталат экен. Бунун ичинде баардык ошол бала окуп чыгарат турган же болбосо жазат турган нерселердин баары атайын даяр жазылган китепчелер. Эми булардын баасы деле 250 сомдон 300 сомго чейин. Эми бул дагы бир эле китеп болуп чыкпастан, бул дагы баягы атайын бизнес кылууга ылайыкталганбы же түшүнбөдүм. Буну бир эле китеп кылып чыгарып койсо болот эле. Бул дагы бир эмес 2 бөлүктөн турат экен. Ар бирин 250 сомдон сатып алып бериш керек экен. Бул милдеттүү түрдө мугалимдер буну менен кошумча балдарга баягы билим берүүнү ишке ашырат экен да. Андан кийинки ушул 3-чү маселелердин бири мектептен берилген жаңы китептерге эң кызыгы мына ушул жерде экен. Мектептерге жаңы китептер келип түшөт экен. Бул китептерди берип атканда, жаңы китептерди берип атканда бунун жылдык арендасы бар экен. Бул жогорку класстарга тиешелүү экен. Мына мындай жаңы китептер келсе, 6-класстын кыргыз адабияты деген китеби. Бул жапжаңы, жаңы бойдон. Бул китеп үчүн мектепке аренда төлөйт экен. Жылына бир 30 сомдун тегерегинде аренда төлөнөт. Анан эң кызыгы, эгерде буну мамлекет ушул мектептерге өзү жаңы китептерди алып келип берип атса, анан эмне үчүн мектеп окуучулардан жаңы китептер үчүн жылына аренда алып туруш керек? Же ушундай билим берүү системасында мына ушундай мыйзамдар барбы? Жаңы китептерди сөзсүз түрдө аренда менен алгыла деген. Андан көрөкчө жөн эле бизде китептер жок. Силер ушул сатка чыгарып койгон ошол китептерди эле сатып алгыла деп эле, ушул китептерди сатка чыгарып эле, анда баягы бизнес кылып эле сатпайбы деген дагы ой болуп атат да. Мына ушундай дагы бир жаңы аренда алуу деген методика да бар экен мектепте. Андан сырткары ысык тамак деп чынында киргизилген. Бул балдар үчүн өзгөчө баягы 1-класстан 4-класстагы балдар үчүн бул жакшы нерсе. Баягы деп киргизилген. Ушу балдардын курсагы ток болсун, курсагы ток болуп, андан кийин баягы жакшы окуганга стимул болсун деп. Анан менин билишимче буну баягы мамлекет өзү каржылоого алыш керек беле. Азыр мен өзүм так биле албай атам. Бирок ушул аймактардагы мектептерде ысык тамак берүү үчүн 1-класстан 4-класска чейин ар бир балага айына 100 сомдон чогултуп алат экен. Демек, мектептеги ушул ысык тамакты деле ата-энелер өздөрү уюштуруп атыптыр да. Мамлекеттин эч кандай тиешеси жок деген. Анан көпчүлүк убакта эле ушу мамлекет ысык тамакты билим берүү министрлиги, мамлекеттик жогорку кызматта отурган инсандарыбыз ушу ысык тамакты уюштуруп койдук, балдарга ысык тамак берилип атат деп оозун толтуруп сүйлөп калышат. Эгерде мамлекеттен ушул биздин кичинекей бөбөктөрүбүз үчүн ушул ысык тамакты уюштурууга акча каражатын бөлүп бербеген болсо, аны ата-энелер өздөрү уюштуруп, өздөрү ар бир баласы үчүн 100 сомдон айына төлөп турган болсо, мындай моралдык бийликте отургандардын моралдык укугу барбы өзү? Ушул ысык тамак уюштуруп атабыз, балдарга берип атабыз деп айткандын өзү. Бул факт экен. Мен бүгүнкү күндө мындай нерсеге дагы өзүм күбө болуп атам. Айына 100 сомдон ысык тамак үчүн ар бир ата-эне ар бир балага берип турат экен. Анан мына ушуларды айтып, андан кийин эле ушул билим берүү министрлигине кандайдыр бир сунуш катары айтат турган ойлор пайда болуп атат да.
Мына ошо өзүңүздөр көрүп атасыздар, баардыгы эле бир эле мен эмес, бүгүнкү күндө социалдык тармактарда бир катар видеолор таркап атат. Ал жерде ушул китептердин эскилигине, алардын жараксыз акыбалда экендигин айтып, күйүп айткан видеолор көп эле чыгып атат. Демек, бул коомдогу чоң курч маселе мойдон турууда. Андыктан бүгүнкү күндө билим берүү министрлиги ушул Кыргызстандагы мектептерди ушул сапаттуу китептер менен камсыз кылуу маселесин биринчи орунга коюп, ошол маселени чечиш керек экен. Чынында, эгерде китеп болбосо кайдагы билим болот? Жаркыраган мектептерди салып коюп, жаркыраган мектептердин ичине парта столдорду киргизип коюп, ал жерде анан кийин эч кандай бир китеби, усулдук материалдары жок болуп турган болсо, балдарга эмнени үйрөтөт? Кандай билим алат деген маселе көтөрүлүп калат да бул жерде. Анан мынау китептерди дагы жана мен эски китепти көрсөттүм. Ушул эски китепти мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Сырткы ушул сырткы эң бетиндеги нускасы жука, өтө жука кагаздардан жасалган, бир эки колдонгондон кийин эле өзү айрылууга даяр болуп турган ушул материал менен жасалып калган да. Анан эми ушундай китептен 60 миң, 70 миң деп 10 миң деген китептерди чыгаргандан көрөкчө сапаттуу кылып, анын сыртын калың кылып, сапаттуу кагаздардан жасап туруп 10 миң китеп чыгаргандын ордуна ушу 5 миң китеп чыгарсак, ал көпкө баягы кызмат кылат беле, айрылып жылына ушундай көйгөйлөр жаралбайт беле деген маселелер да. Анан ошонун эле ичинде мына ушул китептердин көпчүлүгүндө өзүңүздөр дагы билип жүрөсүздөр, ушул ичинде каталар бар экендигин, окуп аткан балдар эмес, мугалимдер өздөрү түшүнбөй калган учурлар ушу ката кетирилген. Ошонун баардыгын кайрадан редакциялап, атайын ушул жумушчу топ редакциялап туруп кайра башынан берип, мындай өмүр бою колдонот тургандай бир жакшы, сапаттуу, көпкө колдонот турган китептерди чыгарууга аракет кылса, билим берүү министрлиги, бул аябай жакшы болмок, өздөрү үчүн да утуш болмок. Жылына ошончо акчаны кетирип, китептерди чыгарып, кайра башынан эле жыл сайын китеп чыгара бербей. Анан муну менен катар дагы ушул Кыргызстанда билим берүүнүн бирдиктүү ушул усулдук дейбизби же методикасы дейбизби жок экендигине дагы күбө болуп отурабыз да. Мындай башаламандыкка жол бербей, Кыргызстандын баардык мектептеринде бирдиктүү ушул билим берүү методикасын киргизүү жагындагы ушул жолго коет турган учур келди окшойт деп ойлойм. Анан ошондо китептердин баардыгы, чыгарылып аткан китептер дагы баардыгы бир автор менен баардык мектептерде бирдей деңгээлде сабак берилип, бирдей деңгээлде окутулат беле деген ойда. Ошон үчүн бүгүнкү күндө билим берүү системасы дагы ушул балдарга окутуунун, китептерди тандоонун бирдей усулдук методикасын дагы иштеп чыгууга убакыт келмектүгүр, ушуну бүгүнкү күндө ишке ашырыш керек болуп калыптыр. Мына анан эгерде мектепте мына ушундай начар китептер менен окуп атса, ар бир мектепте ар кандай методика менен сабак берилип атса, көпчүлүк жерде балдарга ушул ата энелери китептерди сатып берүүгө мүмкүнчүлүгү болбой, ошол бала баягы билим алуудан аксап жатса, анан биздин келечегибиз болгон балдарды жакшы билим алып, ушулар биздин келечегибизди курат деп кантип ишенип айта алабыз?